Ne oldu? Eштеке. Бұл тезін көрітпеймін, не oldu айт? Кайрат, качан биз элге окшоп шарттуу үйдө жашайбыз? Сауыр болайым, жаңа эле үйлөнбөдүк. Көрөтпайсың шартты алабыз бөлү сайын. Элдер деле үй алып бөлүп төлөп жашап атышпайбы? Диана. Диана дейм. Жеңиш, жанагы шаардагы жилищный кооперативдер элдин ишенимине кирип атышпайбы? Жилищный кооператив. Ошолор. Ошолордун ичиненчи жана Келечек деген турак жай кооперативин элдин баары аябай мактап айтып атышат да, көп айтып атышат. Биз деле малдарды сатып ошол жактан үй алганга жазылып койбойлубу? Келечек дейсиңби? Аны мен деле уккам. Сага айтайын деп жүргөм мен. Анда эмне кылалы? Кайрат менен Дианага сюрприз кылып койбойлу, үйлүү болуп калышсын. Мен сіздерге Келечек турак жай кооперативи жөнүндө кененирээк маалымат берип кетейин. Менин атым Майрамбек болот. Биз Келечек турак жай кооперативи 10 жылга рассрочкага үй алып беребиз. Кыргызстандын 7 областынын шаар аймактарынан. Үйлөрдү өзүңүздөр карайсыздар, өзүңүздөр тандайсыздар. Силердин көңүлүңөргө жаккан үйлөрдү алып беребиз. Албетте ал үйлөрдүн документтери таза болуш керек, эксплуатациядан өткөн техпаспорттар, кызыл китеби бар болуш керек. Анын баарын өзүбүз текшерип алабыз. Ошол эле үйдү гос регистрдан сиздин атыңызга оформлять этип беребиз. Сиз как хозяйка катары кайра ошол эле үйдү гос нотариустан бизге залогко коюп бересиздер. Бизден алган акчаны окутулуп бүткөн мөөнөткө чейин. Канча сомго кайсыл жактан үй алайын деп атасыздар? Биз центрден да карап атканбыз, 2 миллиондун тегерегинде карап атабыз. 2 миллион сомго боло турган болсо, 2 миллиондун 4төн 1 бөлүгү 25% бул 500 миң сом болот. Компаниянын 10 жылда бир жолу алып турган 3 айлык кызмат акысы бар 4% менен эсептелгенде бул 80 миң сом болот. Ошол эле сиздин баштапкы төлөгөн 25%ыңызга биздин 75%ты 1,5 миллионду кошуп туруп, сизге 2 миллион сомдук үй алып беребиз дагы. Анан биз берге 1,5 миллионду бөлүп коебуз 10 жылга. Ай сайын. Анан ошо ай сайынбы же андай акча болуп калса, андай төлөп койсок болот да. Эгерде бизде график гибкий болот, 10 жылга келишим түзсөңүз, 10 жыл бою биз менен жүрүш шарт эмес. Бизде дыйкан, чарба менен иштегендер менен да кардаларыбыз бар да, мал баккандар бар арасында. Бизде график гибкий болот. Алар болсо 1 жылда бир жолу жабып коюп, 1 жыл бою жүрүшөт да. Бизден үй алган кардаларыбыз бар да. Үйдү алып койгон, келечек муунуна деп, бала чакасына неберелерине деп. Алар өздөрү жашабайт, квартирант киргизип койгон, квартиранттар өздөрү төлөп жашайт. Ошол акча кутулуп кетет десек, жакшы экен. Ошондо биз Балдарыбыздын келечегин сиздерге тапшырдык. Биздин Келечек турак жай кооперативин тандагаңыздарга чоң рахмат. Үйүңүздөр кут болсун, ак жолдо үй болсун. Рахмат. Рахмат. Буюрса, бизиндей убакыт өтүп, балдарыбызга жакшы белек болот.